референдумда калкыбыз эмнени күтүп турат? Кандайдыр бир өзгөрүүнү күтүп атат. Экономикалык жактан, үй бүлөсүнө социалдык жактан бир өзгөрүү болсун деп. Ал өзгөрүүнү алып келе турган, ишке ашыра турган ким? Аткаруу бийлиги. Аткаруу бийлигин баш көз кылып, башында туруп, курамындагы структурасын беките турган бул баш мыйзамда президент болуп атат. Президент жоопкерчиликти кандай алып атат? 73-чү беренеде турат. Президент төмөнкү негиздер боюнча кызматтан четтетилиши мүмкүн деп. Конституцияны жана мыйзамдарын бузулгандыгы үчүн Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына, сот бийлигинин органдарынын ишине мыйзамсыз кийлигишкендиги үчүн деп бул чоң жоопкерчилик. Өкмөт эмне жоопкерчиликти алып атат? Социалдык төлөмдөр, пенсия, пособие жана башка ошого окшогон төлөмдөр керектөөчү корзинадан кем болбош керек деп атат. Бул 5600 сомдон төмөн пенсия жана башка жөлөк пулдар болбосун деп ушундай мен дагы мындай бир жагынан кооптонуп турам. Өтө чоң жоопкерчиликти алып атат.